Азга каниет көпкө топук кылып жашоо кечирген балыкчынын башынан көп эле кызык окуялар болуп өтчү. Бул жолу дагы ал кызык окуяга дуушар болду. Менимче анын башынан өткөн окуялардын эң эле кызыгы ушул болсо керек. Анда сөз баштан болсун. Балыкчы кармап келген балыгы түгөнмөйүнчө кайра деңизге барчу эмес. Качан гана балык түгөнүп, курсагы курулдап, аялы кулагын жей баштаганда торун сүйрөп деңизди көздөй жөнөп калчу. Бир күнү аялы эң акыркы балыктын ичин жарып жатып, жин тийгендей кыйкырып жиберди. Абышка, бизге Кудай берди, батыраак бери чурка. Курсагын сылап, күнгө кактанып жаткан балыкчы ордунан чоочуп туруп, аялына чуркады. Ой, эмне болду? Кокуй, мынча кыйкырып. Бизге Кудай берди деп жатам. Карачы мууну. Аялдын кубанычына койнуна батпай, көздөрү жайнап чыгыптыр. Балыкчы аялынын алаканынан карап, көргөн көзүнө өзү дагы ишене албай калды. Анын колунда бармак башындай акак таш турган болчу. Балыктын ичинен чыкты. Карачы, мындай ташты деңиздин түбүнө кирсең да таба албайсың деп кудуңдады аялы. Мына эми биз бул чөлкөмдөгү эң бай адам болобуз. Биз эми балык эле жей бербей, бал каймак кошулган кыпкызыл токоштон дагы жейбиз деп кошумчалады күйөөсү. Ошентип күйөөсү акак ташты жакынкы айылдагы зергер буюмдарын саткан соодагерге алып келди. Соодагер акакты ары бери карап көрүп, "Ого, бул абдан баалуу таш экен. Дүкөнүмдөгү таш аттуунун баарын сатсам дагы мунуңа ылайык акча таба албаймын. Сен муну шаарга алып баргын. Ошол жерде мунун баасын төлөй алчу соодагерлер бар" деди. Балыкчынын сапары шаарды көздөй уланды. Бирок шаардагы мен деген соодагерлер дагы анын баалуу ташын сатып ала алган жок. "Мен мунун баасын төлөй албайм. Бул абдан баалуу таш экен. Муну башка соодагерлер дагы ала алышпайт. Бирок мен сага бир жардам кылайын. Сен эми шаардын акимине бар. Анын казнасында бул ташыңа ылайыктуу байлыгы бар" деди дагы алардын бири балыкчынын көңүлүн жубатты. Балыкчы акимдин сарайына келип, кирүүгө уруксат сурады. Бир канча убакыттан кийин ага кирүүгө уруксат беришти. Болгон окуянын баарын угуп, ташты кармалап көргөн аким, бул таш чындыгында баалуу экен. Анын ордуна сага эмнени тартуу кылаарымды билбей турам. Бирок бул таш меники болот. Сен дагы бул жерден куру кол кетпөөң керек, деди да мындай чечим чыгарды. "Мен сага 6 саат убакыт берем. Ушул убакыттын ичинде менин казнамдан эмнени сыртка ташып чыксаң, ошонун баары сеники болот. Улуу урматтуу аким, мага окшогон балыкчы үчүн 6 саат өтө эле көптүк кылат. Мага 2 эле саат жетиштүү болмок", деди да балыкчы каниеттүүлүгүн көрсөтүп. "А мага окшогон колу ачык аким үчүн 2 саат өтө эле аздык кылат. Андыктан сен 6 саатты пайдалана бер", деди да аким да оюнан кайтпай. Акимге макул болуп ыраазылыгын билдирген балыкчыны желдеттер казнага алып келип киргизип коюшту. Казна чоң 3 бөлмөдөн турат экен. Биринчи бөлмөдө алтын, күмүш, акак, маржан, шуру, бермет, айтор баалуу таштардын түрү тизилип турат. Экинчи бөлмөдө түрдүү жибек, шайдан жасалган мамык төшөктөр, көз жоосун алган килемдер, шып тиреп жайылып турат. Үчүнчү бөлмөдө болсо жыты кеңил жийлерди жарган дүйүм тамак-аштар, хрусталь идиштерде мөлдүрөгөн суусундуктар бар экен. Булардын баарын суктуна көз чаптырган балыкчы биринчи эмнеден баштаарын билбей бир топко ойлонуп калды. Анан ой 6 саатта баарына жетишсе болот. Андан көрө кара курсакты бир чампайтып алайын. Кембагалдын бир тойгону орто байыганы, деди да тамакка олтурду. Ошентип 2 сааттан соң тамак-аш бөлмөсүнөн чыкты. Эми алтын күмүштү ташый берсем болот го деп ойлоду дагы ичинен 3-чү бөлмөгө бара жатып, анан кайра жок, дагы 4 саат убактым бар турбайбы? Мынча убакытта бул жердеги байлыктын баарын ташып кетсе болот. Андан көрө могу жибек мамыкка бир жам баштайын, атан көрө деп ойлоду да 2-чи бөлмөгө кирип кетти. Курсагы ток, кайгысы жок, ансыз дагы алсыз сапардан чарчап келген балыкчы жан башы жаздыкка тиер замат коңурукту кор тартып уйкуга кетти. Бир убакта турбайсыңбы?
Бул жерден батыраак жогол деген жилдеттин үнү балыкчынын таттуу уйкудан чоочу ойготту. Эмне болуп кеткенине, кайсы жерде жатканына акылы жетпей, темселеген балыкчынын жилдеттер желкесинен сүйрөп сыртка алып чыгып салышты. Мына ошондо гана бул жерге эмне үчүн келгенин, кара курсак менен уйкунун айынан акак ташынын кол жууганын сезген балыкчы бутун сүйрөп үйүнө жол тартты. Аты жөнү жок бир кайдыгер балыкчынын окуясы ушинтип аяктады. Бирок бул окуядан алынчу сабак али күнгө чейин акырына чыга элек. Урматтуу көрөрман, балыкчынын колуна бир тийип калган акак таш бизге берилген өмүр. Өмүрдүн баасы ушунчалык кымбат, аны эч ким сатып ала албайт. Бирок биз аны кадырлай албайбыз. Ал эми акимдин казнасы бул дүнүйө жашоосу. Казнадагы алтын, күмүш, баалуу таштар, жакшы амалдар, жумшак төшөк, кайдыгерлик жана көңүл коштук. Ал эми дүйүм түрдүү тамактар, кумар каалоолору. Мына ушул эки нерсе, башкача айтканда кайдыгерлик менен кумар каалоолору биздин өмүрүбүздү текке кетирип, акимдин казнасынан куру кол чыккан балыкчыдай бул дүйнөдөн дагы жакшы амалы жок куру чыгуубузга себеп болот.